күндөгү өзгөчө майрам шаң тартылган соншоу программасы өз берүүсүн улайт. Бизде болсо кийинки конокторубуз бар. Азыр билсеңиздер, биздин студия өзүнчө кооздукка, сулуулукка, кыргыздын жытына дагы толду десек болот окшойт, э? Ооба, элдер дагы ким болгонун байкап дагы калды окшойт. Анткени эч качан үкүсү башынан түшпөйт. Сиздер сүйгөн, сиздер сыйлаган биздин эжекебиз жананын жанында супсул болгон келини турат. Гүлзат Байзакова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жана анын келини Айсана Омарова, комузчу, ырчы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Келиңиздер, амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун, тилегиңиздер кабыл болсун. Бүгүн ушинтип үй бүлөбүз менен келини менен бирдикте Муз каналдын коногу болуп келип калдык. Рахмат чакырууңуздарга. Кош келдиңиздер. Дагы амандашып кеттиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Бардыгыңыздарды орозо, улуу орозо айы менен куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жана ушундай сонун программага, сонун шоуга келгениңизге абдан кубанычтабыз. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Ушул жерде сиздерди көрүп, сиздер менен маектешкен өзгөчө бир сыймык тартуулап турат десем эч жаңылышпайм бүгүн. Жогоруда үкүү топу жөнүндө сөз болуп кетти. Андан дароо эле сиздердин кийимдерден баштагым келет. Мындай көйнөктөрдүн үйдө канча түрү бар сиздерде? Кандай десек, баягы элдик адам болгондон кийин эми биздин визитный карточкабыз болуп калбады, анан кыргыздын улуттук кийими түрү менен бар. Шманерлер толтура. Бул жол менен 200 даана. Жок, 200-гө жетпей керек. 200-гө. Азыр кийилип аткандары где-то бир 15тей. Кийилбей калганы дагы толтура. Батпай калгандар көп. Сиз эч канча улуттук кийим бар? Менде эми апамдын кийимдерин баягы мен дагы ырым кылып, апамдын артынан мен дагы кийем, апам өзүнүн кийип турган көйнөгүмдөн бери апамдыкы. Анан апамдын кийимдерин кошкондо бир топ эле бар десем болот. Өзгөчө белгилеп дагы кетсек болот, урматтуу телекөрүүчүм, Гүлзат Байзакова эжекебиз кол өнөрчүнүк менен дагы алектенет. Анан өзүнүн дагы формаларын өзүнө эле тигип коёбу ошондо? Мурда кандай десем, баш кийим, тебетей үкүлөрдү жасачымын. Бешкөкүл, чач, экөрүм чач, баягы бичилерге. Анан азыр кийинки күндөрү сиңдиме өткөрүп берип койгом Нурзатка. Улантып атат. Ооба, ал мен убакыт деле болбой калды. Неберелер бар үйдө. Анан убакыт болбой калды. Азыр убакытта ошо кээде эми баягы өзүбүздүн жасап калабыз. Азыр мен дагы эмес, эми Ишем Байкеңер жасайт үкүлөрүбүздү. Ушул өлпүлдөгөн үкүлөрдүн баардыгы Ишен Байкеңдин колуна таандык экен да. Анан негизи эле бул сонун көрүнүш да. Кайнене менен келиндин ушундай сонун жерде, сонун биргеликте иш эле алып барбастан мамилени да бирге алып жүргөнчү. Анан кээде болуп кетпейби? Ишке мамиле, үй бүлөлүк мамиле кошулган же болбосо үй бүлөлүк мамилеге иш аралашып кеткен. Чыгармачылыкта кандай болуп калат? Чыгармачылыгыбыз эми булардыкы дагы бизге баарыбыздыкы эле баягы музыка жаатында болгондон кийинчи, кандай десем, бизде баягы үйдө жүргөндө мындай кайнене келин катары эмес, келиндерибизди эми баягы Кесиптеш катары да көп. Кесиптеш катары ооба. Силер аста барып жазып, записиңерди кыла бергиле же заниматься эте бергиле. Биякты мен кылып турам дейм. Кээде мен кылбаган убакта астынан барып жолдошу менен, кайнагасы, жеңеси менен записин кылып келе калып, кайра бир жакка кухняга үлгүрөт, бардыгына жетишет. Албетте, сиздин дагы жардамыңыздын аркасында деп билсек болотпу? Албетте. Негизи эле ар бир үй бүлөдө кайнененин ролу аябай чоң экен деп мен түшүндүм да. Анткени башында келгенден баштап кандай кабыл алса ошого жараша дагы мамиле түзүлөт окшойт деп койдум. Апам бизге жеңем экөөбүзгө тең, чынында өз апабыздай болуп берди. Чын апам айткандай бизде концерттер дагы көп болот, машыгыш керек болот, көп учурлар запись кылыш керек болот. Анан апам баргыла, астына баргыла, машык кыла, чыгармачылыкты биринчи орунга коюп, анан эмне оюбуз болбосун, баягы кесиптеш катары биздин оюбузду дагы сыйлап, апамдар, атам экөө тең ушу балдарынын оюн баягы бала катары эмес, өзүнөн дагы бийик көрүп коет кээдечи. Ошон үчүн
сонун мамиле десем. Кайсы бир интервьюда айткан экенсиз, келинимди дагы деле келин катары сезе элекмин, өзүмдү кайнине катары деле сезе элекмин, анткени чогуу мындай бир ырдап жүргөн, билген адам болчу менин келиним деп. Азыр деле бир аз мындай кайнине мындай кабыл албай элек окшойсуз, кандай болуп калат? Азыр деле азыр деле ооба, өзүм кайненем бар, азыр Кудай буйрса мынакей кайненем бар. Анан биз чындап эле айтсак, багы сүйлөшкөн сөздөрүбүздүн баары жумуш. Жумуш. Ошол эле бир эле темада чектен ашпайбыз, башка темабыз деле жок, башка бизге ушул эле да. Жашообуздун баары музыка, чыгармачылык болгон үчүн. Бунун дагы бир далили катары Талим кыз менен көбөктөн айтышын чогуу эки балаңыз, эки келиниңиз, жолдошуңуз менен аткарган экенсиз, аябай сонун чыккан экен, Ошол боюнча кимдин идеясы эле сурагым келип жатат да? Ишен экөөбүз Нурак Абдурахманов атабыздын ал чыгармасын аябай көп ырдадык, көп жыл ырдадык, чындап келсе. Анан эл дагы жакшы кабыл алат, канча уккан сайын кайрайма кыла беришет. Бизден кийин мен ушу сиздер аркылуу билдим, аябай көп адамдар ырдаптыр да, аны деле билбептирмин, чындап келсе. Анан абдан жакшы көрүшөт да, элдер дагы кабыл алганы күнүгүнкүдөй. Анан ушу балдарыбыз идея кылды да, кыздар, Айсаналар болуп ушундай кылалы дешипчи. Мурда эми экөөбүз ырдап жүрсөк, анан деп анан Айсана менен Эмил идея киргизди, анан Камбар байкеси, Гүлназ жеңеси болуп анан үй бүлө чогулуш. Кээде жана биз достор тобу чогулганда чогула албай калчубуз да. Азыр байкаса кээде балдарымды чогулта албай калам да. Бир үйдө туруп дебейсизби? Алар улуу балам өзүнчө, келин экөө өзүнчө турат да. Булар го биз менен бирден кээде булардын концерттерине мишайт этип калабыз, мынтип. Ушундай да. Анан айтып атам, достор тобу жакшы чогулат экен, биз үй бүлөмдү чогулта албай калат экен кээде. Бир жакшы нерсе да, бирок ошо Талым кыз менен көбөктүн айтышы, бул бизден кандайсың? Үй бүлөнүн бир өзүнчө бир жакшы көргөн чыгармалар, карточкасы дагы болуп калды. Чындыгында бул бир гана чыгармачылык жактан эмес, үй бүлө катары дагы суктанарлык чыгарма болуптур десек дагы жаңылышпайт болсо керек. Анан чыгармачылык ыр жөнүндө сүйлөшүп атам, үй бүлө тууралуу сурагым келет. Негизи ырдан сырткары, жумуштан сырткары кандайдыр бир салт санаңыздар үй бүлөңүздөргө сиздерге гана тиешелүү барбы? Кайсы бир күнү ушундай бизде майрам дей турган? Барбы? Мен билбейт экен дейсизби? Өзүбүзгө билинбейт коебуз да. Өзүбүзгө деле билинбей калат экен, анткени мисалы орозо айында эле баягы бардыгыбыз үйдө, апам атамдар өзгөчө ошол эле маалда үйдө болбосо мындай. Андан кийин тойлор башталат, жакшылыктар башталат, апамдардын күнүмдүк жумушу, биздики, анан баягы кээде көрүшпөй деле калган күндөрүбүз болот да. Биз эртең менен жумушка кетип, кечинде келсек апамдар кеткен болот. Ошентип анан кеч келип, кээде ушундай көрүшпөй калган деле күндөрүбүз болот. Мындай, бирок бизде бир жакшы нерсе бар, ушундай майрамдарда Камбар байкем, жеңемдер болуп, үйгө өзүбүзчө отуруп, бири-бирибизге белек берип, ушундай жакшы салттарыбыз бар десем болот. Азыр эми колуңузду кармап даяр турасыз десек да болот. Анан сиз ушундай бир сонун көрүнүштө турганда сиздерди жандуу ырдатпай кетирсек эч мүмкүн эмес. Андыктан сиздерден сонун бир жандуу чыгарма болсун. Кайсыл ырды аткарып бересиздер же биз суранабы? Чоң рахмат. Эми Айсана ыр десеңер ырды, күү десеңер күнү да ойнойт. Жакында эле ошо биздин маданият министрлиги уюштурган ошо комузлардын сынагында ак табак, көк тамакты ойноп ошо баш байгени жеңип алды. Баракелди. Комузчу да катары универсал, мындайча айтканда, анан эми Айсана экөөбүз чогуу келгенден сиздердин эфирди эки супсулуу кыздын жанында экөөбүз деле үйкү менен Айсанашка Камчыбек Букалаев агайыбыздын сонун чыгармасы бар, Кыйбасым. Анан Кудай ырса Айсана экөөбүз айма кылып атабыз, бир дуэт ырдап коелу ушуну деп жаздырып, даяр болоюн деп өзүбүз азыр кичине заниматься этип атабыз аздан. Ушул эки неме бет ачар кылат экенбиз да. Алгачкы жол. Толук үмүтерээк болсок деле, сиңирээк болсок деле. Да, жакыныраак келиңиздер, бул ырды уга элексиздер. Биринчилерден болуп чыга элек жатканда дейличи. Сыншоо программасынын алкагында бир гана сиздер үчүн кеттик анда эмесе. Айтпаймын башкага айтпаймын, асыкмын анымдан кайтпаймын.
аны сен билсең да билбедин, азаптуу мен көздү жаштайын. Кыйналбай сен өскүн гүл ачкын, кымбаттым солкулдаган кайын. Кыйналбай сен өскүн гүл ачкын, кымбаттым солкулдаган кайын. Кыйбасын сөзүмдү бир менин, үшүсөм күн болуп бир көрүн, солусам жаз болуп бир кайрым, күйбөсөм тутанды бүлөгүн. Айланып баралбайм сүйгөнүм, аман бол кай жерде жүрбөгүн. Айланып баралбайм сүйгөнүм, аман бол кай жерде жүрбөгүн. Düşünsөң сыйласаң куштасаң, түшүмө кирип жүр уктасаң, алымды бир эле сурат кой, ажырап канаттан учпасаң. Биз эми жолукпай токшойбуз, жолубуз бүтөлгөн капкачан. Бирокта билебиз өмүрдө бүтпөсүн сүйүүбүз эч качан. Биз эми жолукпай токшойбуз, жолубуз бүтөлгөн капкачан. Бирокта билебиз өмүрдө бүтпөсүн сүйүүбүз эч качан. Бүтпөсүн сүйүүбүз эч качан. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарга болгон биздин сүйүүбүз эч качан бүтпөйт. Чоң рахмат айталы. Чындыгында мыкты дуэт болот экен, мыкты көрүнүш, мыкты үндөр. Айтор анан ушул нерсени токтотпостон сиздер менен оюн ойнойлу дедик. Ар кандай кыймыл деле аткарбайсыздар. Болгон ушул көрүнүштү улантабыз. Шарты болсо эң жөнөкөй. Мисалы үчүн сиз бир ырды ырдап баштайсыз. 1-2 сап же болбосо бир куплет ырдайсыз да тынасыз. Тынган жерден кайсы тамгадан тынса, сиз ошол тамгадан баштап ыр улап кетишиңиз керек. Даярбызбы? Ооба, башка ыр менен улап кетишиңиздер керек болот. Азыр болсо, ушул келин менен кайненени жарыштырабыз десек так болот. Жарышынан кош келиңиздер. Өзгөчө эфир бүгүн. Сен баштай бер. Келиңиз. Өзүңүз баштап берсеңиз. Ооба. Кайсынан? 2 сап ырдап токтосоңуз. Каалаган жериңизден токтоп кое бериңиз. Ооба. Сен баштачы. Макул, келиңиз. Ойлонуп алайын. Көктире басқан белтіреп, көркөмүң айга серпилет. Ты тамгасынан аяктады, ты тамгасынан баштап ырдап кетчиңиз. Талайым сенде, кубанчым сенде, талайым сенде, ай сүйгөнүм. Мы тамгасын улам кетиңиз. Дароо. 1 2 Мы 3 4 мыга 4,5. Ушундай да келбей азыр бир аз. Сиз ырдап кетсеңиз болот, биз сизге упайды санап коебуз. Мезгилдер кылчак бурсачы, тагдырга моюн сунсачы, 40 жаштан жашты өткөрбөй, кылымга токтой турсачы. Баракелле, кылымга токтой турсачы. Мен жеңилип бердим окшойт. Сиз тапшырма аткарып каласыз. Жеңилбейбиз, келиңиз. Келиңиз. Сизге мүмкүнчүлүк беребиз.
Гүлнур сизге жардамды берип атат апаңыз. 1 5ке чейин санайлы. 1,5 2 Аңгисе болор. Болор тамгасы болду. Такыр эч нерсе келбей атат. Эмне кылалы? Ыргесе сизге сумулду. Келиңиз чогуу. Аябай татып алды бере турбайсыңар. Келиңиз анда эми сиз баштап көрүңүзчү. Азырынча Өзүңүздөн. эсеп 2-0 деп туралы. Дагы бир мындай киргичек жанагы эргүүгө. Келиңиз сиз баштаңызчы бир. Каалаган тамгаңыздан. Şirindiğin taşkendin oy, mayısındey parizat oy, Cumşaktığın maskönün ay, şayısınday parizat oy, parizat oy, parizat oy. Darı çandan kol uzat oy, parizat oy, parizat oy. Darı çandan kol uzat oy. Мунасага баракелди. Макул. О тамгасынан. О тамгасынан, Е тамгасынан эми жок, О тамгасынан. Эскирлерден да берейин. О болуп калды. О. Oş baylıqa толған мекеним, байқабай жүрген екемін. Азыр мен аны ойлосам да деңіздей толқып кетемін. Бали. Кетемин болуп нега токтолдук, а? Ийден деле баштай бер. Нарын жөнүндө же. Дагы эмне бар эле? Каалагандай. Же нан жөнүндө. Нарындан жазган салам каттырдасаңыз деле болот. Нандын же кандай эле? Жаңы бышкан нанды жеталы. Ошол эле. Нарындан жазган саламгат. Ай, ой, нарындан жазган саламгат. Эсеп. Саламгат кетти, ту тамгасы. Дагы ты болуп калды. Эмне туура жооп бересиз эле. Түн ортосу. Ай жарык деген бар эле го. Токоюн бойлоп баратсам, суктантып бизди караткан, көрөм деп келген адамдар эй, кеткиси да келбей таластан. Негизи эле мындай бир оюн гана болду, сиздердин талантыңыздарга бир суктаналы, дагы сиздерди көбүрөөк ырдаталы деп эң сонун болду. Аябай мага жакты десем болот. Мен бул жерден айткым баса белгилеп кетким келди. Тажрыйба деген тажрыйба, туурабы? Өзүнүкүн ушул жерден көргөздү. Анан менимче аганы экөөбүз эле эмес, көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандар дагы сиздердин үнүңүздөрдөн ырахат алып отурушат окшойт. Бул да болсо сиздерди көбүрөөк угалы деген аракет. Ал эми жогоруда мен тамашага салган эмесмин, сизде тапшырма аткарып каласыз деп. Андыктан эфирден бүткөн соң бир тапшырманы аткарасыз. Азыр сиз сүйүктүү келиңизге каалаган нерсеңизди сураныңыз. Эфир деген ошол нерсени сизге алып бериши керек же кылышы керек. Анан музыка телеканалын белгилеп Инстаграмга киргизип коюңуз. Тапшырма аткарып деп. Ошону эле кылат. Эмнени суранасыз? Сиз азыр айтып коюңуз да бизге. Азыр эфир бүткөндөн кийин эки сулуун ортосуна сүрөткө түшүп кой. Албетте. Сүрөтсүз болмок беле. Башка нерсени сураныңыз да. Үйдө мисалы көптөн бери сүйгөн тамагыңызды мүмкүн жасап бере электир. Баргыңыз келип жүргөн жерге, убакыт болбой аткан жерге сизге билет алып койсо дегендей
Сізге идея беріп атабыз. Болыңыз эми сонун мүмкүнчүлүк. Мен айтайын. Айсана. Любой. Айтайын ба? Bir айдан кейін точно Зайнидин атаңдын ырын алып келчү ушу жерге. Bir aydan кейін. Мен түшүндүрө кетсем, Кудай буйрса, мен устатым Зайнидин Иманалиев деген улуу комуз чогунчу адам бар. Ошол адамдын Пейль вальсы деген ырын аранжировкасын даярдатып, ошо запись кыла албай жүргөм да. Анан ошол нерсени апам мындай шаштырып атат десем болот да. Сон тапшырмалдык. Тапшырмадым ба? Ооба, сон болду. Да. Bir aydan кейін Күтөбүз биз сизди чыдамсыздык менен. эң сон мына ушундай бир маанайда уланткым келип жатат. Азыр болсо келин менен кайнененин ортосундагы бир айкалышты көрө алдык десек дагы болот. Анан мен сурагым келип жатат. Колдоо. Келиниңиздеги сиз жактырган 3 сапат. Анан сиз Гүлзат эжекебиздеги 3 сапат жактырган айтып берсеңиз. Мен баягы Айсанатай кезимде бала менен көчөгө чыгыш мен үчүн азап болчу да. Мен пока биягын жыйнап, тиягын жыйнаганчакты кечикчимин да. Айсанада ошол нерсе жок, Шамдагай. Туруп эле баягы улуубуз кеттик, Айсана азыр концертке кет десе, эркек балдар бат эле даяр болот го. Айсана вроде кухняда жүрүп, карасаң эле уже боёнуп, таптаяр, баласын бир колтугуна кысып алып кетип аткан болот. Мындай Шамдагайлыгы жагат да. Эң сонун тың ошол жагы да. Бат жыйналат. А мен өзүмдү элестеп коем, мен бала менен көчөгө такыр чыкпаптырмын да көрсө. Азыр бирок болгон мобилдүү болуп калды да бардык нерсе. Ошон үчүн болсо керек да. Ой, ошого деле анча мунчалык тез кыймылдаш кыйын. Дагы сапат калды. Дагы Шамдагайлык биринчиси, экинчиси. Ооба. Экинчиси өзүнүн ишине так. Музыка жаатында болобу, үйдөгү иштер жагында болобу, кандай аял зат катары болобу, бардык иштерине так. Үчүнчүсү эми? Үчүнчүсү кандай десем? Үчүнчүсү Жөн гана менин келиним болгон үчүн дейсизби? Ооба, мен балам катары Гүлнаскам экөө тең бип бирдей. Сонун болду. Анда келиңиз эми сизден бат-баттан уга калалы, дароо ойлонбой туруп жакшы сапаттарын билет деген ойдобуз. Ооба, апам негизи эле өтө боорукер адам да. Эч качан эч кимге жардамын аябайт. Ошол нерсесин баары. Эмне кандай болсо дагы ошол адам билбесе дагы Кудайдан кайтарып балам кылалы, бизден кетпесин дейт да. Ар дайым баягы жакшылык кылып жүргөнгө бизге дагы аябай үлгү болот десем болот. Экинчиден апамдын эне катары болгон, балдарына болгон мамилеси аябай жагат. Баягы бизге баягы балдарына, неберелерине болгон мындай мээримин айтсам болот да. Анан албетте таланты. Анткени азыркыга чейин дагы апамдын ырларын угуп, үнүн угуп мен ушундай таң калып, музыкант катары аябай баа берем десем болот. Эң сонун азыр бул жерден жөн гана талант, үн, мээрим деген бар жөн гана айтылган жок. Себеп дегенде ушундай сонун өзгөчө сөздөрдөн кийин биздин сүйүктүү Гүлзат эжекебизди азыр сахнага узаталы. Апакем чыгармасы менен бул жердеги айтылган сөздөрдүн бардыгына кошула алабыз. Себеп дегенде келиңиз канча жылдан бери биз эле эмес, биздин ата-энебиз кошо Гүлзат айымдын ырлары менен бардыгыбыз угуп чоңойгонбуз. Андыктан бул мүнөттөрдө бизге жакыныраак келиңиздер. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн чыгармаларга өзгөчө жан берген Гүлзат Байзакова сиздер үчүн мыкты ырды жаңыртсын Апакем аталышындагы.
қарап тұрарыңчы. Апакем, астектеп жалынарым, апакем, жашоодо сагынарым, мекеним, мейманы кутманымсың, мен үчүн эң кымбат сенин барың. Апакем, емеңгер ақылым алып, ақыл сөз арнайсың мағадайым. Апакем, қаршымда сен барыңда, асмалым апачық бейпіл жайым. Апакем, астектеп жалынарым, апакем, жашоодо сагынарым, мекеним, мейманы кутманымсың, мен үчүн эң кымбат сенин барың. Баракелде. Келді. Апалар аман болсын дейлі дағы бүгінгі эфирімізде жиынтықтайлы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгін эфирде Гүлзат Байзакова жана анын келини Айсана Оморова болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз кайрадан көрүшкөнчө коштошобуз. Бар болуңуздар. Бейпил түн.